Assalamu алейкум, урматтуу достор, биздин көрүүчүлөр. Кыргыз жаш күч коомдук бирикмесинин мен сүйгөн китеп долбоору уланууда. Бүгүн бизде ушул долбоорубуз жаңы башталганда өзүнүн чоң бир салымын кошуп, конокко келип берип, албетте ал убакта үнүнөн дагы бир кемчиликтер болду эле. Ошого карабастан видеонун чыгышына себепкер болгон инсанды кайрадан дагы бир жолу конокко чакырдык. Бул ушул элдин өзүнүн билими, идеясы менен сүйгөнчүлүгүнө ээ болгон элибиздин Бакай Акылбеков байкебиз. Ошол бир адамдан бир китеп жана башка көптөгөн элибизге пайдалуу долбоорлордун, идеялардын ээси. Ассаламу алейкум Бакай байке. Кош келдиңиз. Кош келдик. Чоң рахмат. Эмне кылып жатасыз, эмне менен элексиз, дагы кандай жаңылыктар бар? Чоң рахмат. Учурда баягы жайкы каникул убагы болгондуктан азыр көбүрөөк алдыдагы пландарды түзүп, коомдук иштерди, жеке иштерди, анан өзүбүзгө бир аз китептерди окуйду, өзүбүзгө да көңүл буралы деп ошол мененбиз. Анан жеке ишибиз менен, үй бүлөбүз менен жакында эле скулга барып, керемет скулга барып эс алып келдик. Эң сонун. Анан биринчи жолу ошол маркумдар үнү аябай сонун китепти айтып бердиңиз эле. Бүгүн кайсы китеп менен бөлүшкүңүз келет? Кудайдын буйруган экен. Мен өзүм ошол маркумдар үнүн бөлүштүм эле. Анан ошондой бир техникалык себептерге байланыштуу болуп, анан Жакшылык Бекназаров инебиз маркумдардын тим эле кыябына келиштире айтып берген экен. Анан мен болсо бүгүн муну бирок бир канча жыл мурун окугам. Аид Аль-Карнинин Капаланба деген китеби. Бакытка умтулуу, кайгымында нарылуунун жолу деп. Капаланба, анан кайгырба деп эки аталыш менен чыккан. Ушул китеп жөнүндө бөлүшөйүн деп атам. Муну баягы дээрлик окуганыма 3-4 жыл болду. Анан баягы эме деп айтат эмеспи? Адамдын жашоосуна дейт өзү 10 китеп жетет дейт да. Мындай ийгиликтүү жашоосуна, бактылуу жашоосуна 10 китеп жетет. Бирок ошол 10 китепти табыш үчүн 1000 деген китептерди окуганга туура келет дейт да. Анан биз балким мен азыр эме окуй турган китептер дагы көп, миңдеп окуйбуз Кудай буйруса. Бирок мен ошол ага чейинки окуган китептеримен, ошол колуман келишинче окуган китептердин арасынан азыркы учурдагы абалдагы ошол 10дун бирөөсү ушул Капаланба да, же балким 5тин бирөөсү депчи. Себеби мага эмнегедир жашоодо адам изденет эмеспи? Изденип, биринчи этаптан экинчи этапка өтүп, мындай жашоодо бир кээ бир суроолорго жооп таппай турган учурда кадимкидей баягы оору козголуп турганда дабасын таап, дарысын таптыр дегендей болгон да, ушу Капаланбаны окугандачы. Анан эми азыр муну толук бардыгы эсимде жок, бирок баягы китептен алган негизги нерселер бар, ошол жөнүндө бир аз ой бөлүшсөк болот. Жакшы. Ушул китепти окуп калышыңызга эмне себеп болду? Дары издешиңизге. Дары издешке биринчиден ошол өзү жашоодо мындай адамда кээ бир мисалы үчүн кээ бир нерселерди проблема деп айтышыбыз мүмкүн, көйгөй деп айтабыз, туурабы? Жашоодо бир зарылчылык, зарыгып калдым деп айтабыз. Анан ошонун баарын издейсиң, балким ошол нерсенин келип чыгышы сени биз бардык нерсени бир жашоодо проблема катары кабыл алабыз да. Бир көйгөй чыга турган болсо, бир зарылык болуп кала турган болсо, бир суроого жооп таппай калсаң, биз аны эмне кылабыз? Мындай проблема катары эме кылабыз да. Бирок балким ошол биз үчүн жакшылык болушу толук мүмкүн да. Анан кайсы бир учурларда эме кылып изденип жүргөн кезде деги эле китептен жакшы китептерди издеп жүргөн кез болчу. Анан ушуну мен так даана ким сунуштаган унутуп атам. Бирок инсандык өнүгүү студент клубу бар, чогуу иштегенбиз. Ал жакта жалаң китеп жөнүндө сөз болот эле, жалаң ийгилик жөнүндө сөз болот эле, жалаң жакшы сөздөр, жакшы чоң иштерге себеп болот эле. Анан ошол жакта жүрүп, анан ушул китеп ушу эмнегедир колума тийген да. Анан бул Кыргызстанда жаштар арасында аябай популярдуу болуп аткан болчу. Анан бул китеп жөнүндө эми жакшы мындай сөздөр, жакшы эмелер бар, рекорддор бар да. Биз билген билбегенибиз менен. Азырда тактоо киргизип коюш керек. Бул Аид Аль-Карни деп өзү филолог экен, араб тилинде, араб адам, өзү улут араб. Анан ошол Кыргызстанга кандай болуп которулуп калганын билбейм. Бирок Аид Аль-Карнинин бул Капаланбанын артынан дагы Бакыттын сырын аштым,
андан кийин аял заты жөнүндө китептер, андан кийин ушундай кылып китептер арт-арттан келе баштады да. Анан мен сүйүнгөн нерсем ушул котормочуга биринчиден терең ыраазычылык билдирем да. Ушуга ишенип, Кудай берсе элибиз окуйт деп которгондачы. Анан бул деле бир тагдыр да. Бул деле могул капаланбадан кийин чыккан бакыттын сырын аштым дегенди. Шер Мухаммед деген ислам университетинин устазыбыз эмеде араб өлкөлөрүндө жүргөндө көчөдөн кетип баратып эле бакыттын сырын аштым да темасы башкачараак экен. Ошону жакшы китеп экен деп эле шашып баратып сатып алып сумкама салып койдум дейт. Жүрдү дейт, Кыргызстанга келди дейт, папкамдын ичинде жатты дейт, окудум дейт, жылдар өттү дейт, андан бери көп тагдыр өзгөрдү дейт. Анан бир күнү эле ушу китепти которуп көрөйүнчү деп эле которгом дейт. Аятел Карим китеби. Негедир ушул автордун китеби аябай адамдарга кадимгидей дары болуп берет да. Анан бакыттын сырын аштым азыр ал дагы өтө популярдуу китеп болду. Анан мен билишимче, жаңылбасам, Кыргызстанда китептер ошо СССР тарагандан бери китептердин эмеси баягы өтүмдүүлүгү аябай түшүп кеткен, төмөн болупчу. Ошондо авторлор айтат, эгерде 500 китебиз өтө турган болсо же 1000 китебиз өтө турган болсо рекорд болчу дейт да Кыргызстанда. Бул капаланбаны эми азыр так эмелерден чыгаргандардан да сураш керек, бирок менин оюмча бул капаланба кайгырбай экөө биригип жок эле дегенде 50-60 миң тираж кетсе керек деп ойлойм да. Кыргызстандагы эң популярдуу китептердин бири. Анан мунун окугандан окуй электер көп, билгенден биле электер көп. Анан бүгүнкү эфирдагы көп адамга бул китептин жайышына себепчи болуп деп ойлойм. Эң сонун эми китептин ичине өтсөк, эмне жөнүндө, кандай маалыматтар бар? Бул китепте өзү маалымат абдан көп. Бул китепти окуп деги эле бир жашоомдо көп суроого жооп алам деген адам сөзсүз барактап ар бир бетине мындай эмелерди коюп, окуп, бир сыйра эмес, 2-3 сыйра окуп, анан чийип, жазып алып, анан колдонуш керек деп ойлойм да. Анан бул жерде китеп аты айтып тургандай эле капаланма депчи, азыр не грусти деп орусча чыккан. Адам көрсө эле бул китептен бир нерсе тапкысы, издегиси, чукугусу келет да, муну ачып көргүсү келет. Себеби азыр адамдар да балким мисалы үчүн 18-кылымга караганда, 19-кылымга караганда проблема, машакат азыраак да, мындайча айткандачы. 20-кылымдагы караганда проблема азыраак, бирок адамдар барган сайын ушундай кайгы капага көп түшүп, убагында айтышат го, убагында жокчулуктун айынан ооруп, жокчулуктун айынан адамдар жок боло турган болсо, азыр барчылыктын айынан депчи. Айтайын дегеним, барга шүгүр кылуу, бири-бирибизге жардамдашуу, бири-бирибиз менен тууганчылык мамиле, Кудайды таануу, Кудайдын бергенине шүгүр кылуу деген сыяктуу көп нерселер бар да. Ошонун жоктугунун себебинен адамдардын баардыгы кайгы капада. Азыр бир окумушта айткан экен, 21-кылымда адамзатында балким 21-кылымда эмеден тамак аштан маселе болбойт депчи, мурдагыдайчы. Бирок ушул эмеде бул жакта азыр көбүнчөсү ошо стресстен, көбүнчөсү ушул көңүлдөн, көбүнчөсү ошол кайгы капа деген бул чоң илдет болот деп айткан экен. Анан Аятел Карим бул китепти жазыш үчүн өзү бүт дүйнөбүздүн кыдырып, кедей менен да сүйлөшүп көрүп, бай менен да сүйлөшүп көрүп, бардык нерсесин жоготкон адам менен сүйлөшүп көрүп, ибадатчылыгы менен, Кудайды тааныганы менен, тааныбаганы менен, батышы менен, чыгышы менен сүйлөшүп көрүп, бүтүндөй тагдырды аралап жүрүп жазган эмгек экен да. Анан дагы бир өзгөчөлүгү эмне? Биз диний китептерди окуйбуз, Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын хадисин окуйбуз, Куран аяттарын окуйбуз, дагы көп нерселерди окуйбуз. Анан бирок ислам дининде баягы исламды терең изилдеп, илимин терең ала элегибизге байланыштуу жалпы эме ушу Куран аяттарын, хадистерди эле ойлойбуз да. Бирок ислам дининде да ушундай мотивациялык китептер бар экенин ушуну окуган адам түшүнөт да. Анан бул жерде илимди айткан, технологияны айткан, жашоонун күнгөй тескейин, адабиятты айткан, өзү адабиятчы киши да. Ошонун көп нерсени айтып келип туруп, анан ошонун бардыгын топтоп келип туруп, анан адамзаттын азыр эң зарыл болуп суусап тургандан ушул китепти сунган да. Келгиле окугула, мен жакшылыгын бөлүшөйүн депчи. Анан бул жерде эң негизги нерсе эмне? Мындай да, жаратканга шүгүр кыл дейт да. Сен балким машинаң жок, кайгырып жашооңду бүт кайгыңды банкрот менен өткөрүшүң мүмкүн дейт да.
кайгырып, адамдар машина менен шуулдап өтүп атса, менин машинам жок, неге мен жетпейм, мен неге ошого аракет кылбайм, мен ушундай бактысызмын, таалайсызмын дейсиң, бирок сен Кудайга шүгүр басып жүрөсүң деп, кээ бир путу жок адамдар бар депчи. Алар балким сага караганда жакшы жашап аткандар депчи. Сен болсо ушундай көп эмелерди кыдырбаганыңа, көп эмелерди жетпей калганыңа өкүнүп жүргөн болуш мүмкүн, бирок көзү жок адамдар бар депчи. Артыңды кара, жаратканга шүгүр кыл дейт. Негизгиси шүгүр кыл дейт. А биз шүгүр кыла турган, азыр болсо биз эгер шүгүрсүздүк кыла турган болсок, наалы бере турган болсок, уруша бере турган болсок, ага да көп нерсе табылат экен. А бирок шүгүр кылып, жылмайып, жакшы жашайм десең, ага да көп нерсе бар. Себеби сен эч нерсе жоготуп, ушундай бүт жашоодо сени бирөө банкрот кылды дейт. Жашоодон укугуңду тебеледи дейт, адилетсиздик болуп калды дейт. Ушундай болду эми тагдыр да. Болуп калды, аракет кылдың, мүмкүнчүлүк болбой калды, ушундай болуп калдым. Ага да кайгырба дейт, ага да кырпаланма дейт. Анткени эмне дейт? Анткени бул жашоо бир немец окумуштусун айткан неме кылып атат да. Жашоо бул сахнадагы бир оюн сыяктуу, театр сыяктуу депчи. Жашоо ушул биз көрүп аткан жашоо ошол оюндун, театрдагы спектаклден оюндун толук бүтүшүнөн кабар бербейт депчи. Анткени жакшынакай туруп эле адамдарда адилетсиздик болот дейт бир жерде сонун керемет нерсе болот дейт. Бирок биринин укугун тебелеп койгон болот дейт. Кээ бири бай болсо, кээ бири кедей болот дейт. Демек бул сахнадагы оюндун бүтүшү деп айтышка кыйын, анткени мунун сөз түрдө толуктоо үчүн башка бир дүйнө бар депчи. Ошол жактан адилеттүүлүк болот деген сыяктуу нерсени. Буну балким динден сырт адам сезген да. Ошол нерсени жазат. Анан эң кызыгы, мен ушул китепте мындай жыйынтыктоо катарында алганда эмнени алдым? Эме деген нерсе бар да, бул китепте. Тагдыр жөнүндө маселе бар да. Тагдыр жөнүндө. Азыр тагдыр жөнүндө өтө көп суроолорубуз. Мисалы үчүн адамдар балким биз мындай кылышыбыз мүмкүн, жалкоолоону уктап алып, университетке тапшырып, жалкоолоону уктап коюп, барбай коюп, пара сунуштап, анан дипломго аларда алып, же болбосо дипломду алгандан жумуш таппай калсак, же башка болсо, бул тагдыр экен да деп коет. Же болбосо адамдар арак ичип алып деле Кудай сактасын, тагдыр экен да деп айтат да. А тагдыр кандай тагдыр болот? Тагдыр жараткандын тагдыры кандай? А өзүңө берген жоопкерчилик кандай? Өзүң жасай турган тагдыр кандай? Кудайдын эч кыйшаюусуз түздөн түз бере турган тагдыры кандай? Өтө чоң жооп бар да бул жерде. Андан сырткары ал тагдыр жөнүндө кийинчерээк токтолобуз. Анан ага чейинки бир эме деген бар да. Сен өткөнгө кайгырба, учуруң менен жаша, келечек үчүн эч кыжалат болбо деп чактар жөнүндө айтат да. Вот мага эң жакшы нерсеси бул китептен алган нерсем эң чоң эле бир точка ошол тагдыр. Анан ошол 3 нерсе болду да. Өткөн чак, учур чак, келер. Кандай дейт? Адамдар чынтап эле ушундай жашайбыз да. Азыр менин оюмча балким 90% адамдар, балким 99% адамдар ушундай жашашат мүмкүн. Себеби мен дагы бир кездерде ушундай болгон. Мен студент болуп 3-4 курс кезде мен неге жеттим? Бир кездерде ушундай бир адам стресске түшүп калат да. Мен артымды карап алып туруп, мен эмнеге жеттим? Мен кара, мен тең балдар дүйнөнү кыдырып кетти. Элдин балдары деген нерсе бар. Элдин балдары дүйнөнү кыдырып кетти. Мен болсо болгон ошо окуу менен жүрөм. Айрымдары тиги унаа алышты, кээ бирлер жетишти деп негедир адамда бир ушундай учур болот экен. А чындап эле дейт, өткөн иш өттү дейт да. Өткөн ишке эч качан өкүнбө дейт. Сен каалайсың дейт, арабанын дөңгөлөгү тегеренип алдыга кеткен дөңгөлөктү кайра артка кайрышты дейт да. Күн чыгып келаткан күндү артка киргизишти дейт да. Эненин боюнда болсо төрөйүндө төрөгөн баласын кайра ичине салышты каалайсың дейт да. Өткөн иш өтүп кетти, сен ага эч качан өкүнбө дейт. А биз мисалы үчүн 40 жыл жашап алып туруп, калган Кудай өмүр берсе, калган 40 жылын өкүнүч менен өткөрүп бактысыз болушубуз мүмкүн өткөнгөчү. Өткөн ишке эч качан өкүнбө дейт. Ал ушундай тагдыр болду, ал өттү, кетти деп ошого өткөн ишке эч качан өкүнбөстөн ушундай мамиле кыл дейт да. Анан ал өткөн иш да эч нерсе эмес, анан келаткандар үчүн, келаткан учур үчүн биз абдан кыжалат болобуз да. Мисалы үчүн эме дейт. Бул китептин могул жеринде айтылат да.
алдыдагы күндөр келгенче шашпа дейт да. Аллахтын буйругу келет, силер ага шашпагыла деген аят бар экен да. Анын дагы бир жерде Куран аят бар экен. Шайтан кедейликти убада кылып, бузукулукка буйруйт. Аллах силерге өзүнүн кечиримин жана ырайымын убада кылат дейт. Чындыгында Аллах баарын камтуучу, билүүчү дейт да. Адамдар болсо келечекте аябай бир мындай караңгы, ачка, ушундай бир жамгырдын, сууктун алдына калгандай, бир стресс абалда, ушундай бир адамдар алсызбыз. Ушундай бир картинаны жасап келебиз. Эртең мен жумушуман айдалып кетсем эмне болот? Бул жумушум болбой калса эмне болот? Бүгүнкү күнүмдө Кудайга шүгүр продуктубуз бар, биздин үйүбүз бар, жайыбыз бар, бирок эртең баарынан кол жууп калсам эмне болот? Адамдардын баардыгы кыжалат чылтышат. Эртең ооруп калсам эмне болот? Же Кудайга шүгүр сенин ден соолугуң таптаза. Бирок эртең ооруп калсам эмне болот? Эртең сапарга чыгып баратам эле, жолдон кокус машинанын эме болсо эмне болот? А мен азыр 20 жаштамын, 40 жашка жетемби, жетпеймби деп адамдар ушул менен барасың. Өткөн аз келгенсип, келечектен коркунуч, стресс болуп. Анан мындай деген нерсени түшүнөм да тилек. Мисалы үчүн азыр Кыргыз жаш көчтүн программасына интервьюга келдим да, мисалы үчүн. Мен ушул китепти окуганда түшүнгөм да. Азыр менен бүгүнкү менен жаша дейт, азыркы менен жаша дейт. Живи сейчас дейт го. Азыркы менен жаша дейт. Мисалы үчүн мен азыр келип алып туруп, азыр бул жерден кийин, сенден кийин бир жерде инилерибиз менен кеңешүүгө баратабыз да, бир ишти кеңешкенчи. Анан эртең дагы бир жерде жолугушубуз бар экен. Анан келатып, сага келатып, ал жөнүндө ойлонуп келатым. Анан эфир башталарынын алдында дагы ойлонуп, анан бул китепти көрүп кадимкидей эскертме да. Эстедим, азыр жакшынакай оюңду эч качан бөлбө. Азыр сыртта жамгыр жаап атабы, шамал болуп атабы, жамгыр жаасак, Кудайдын иши. Кудай көрсө жамгыр жаайт. Буйрубаса анын да жакшылыгы бар, жаабайт. Ал үчүн сен эч кыжалат болбо дейт да. Сен азыркыңды жаша, азыркыңды керемет кылып, эртеңки кыжалат болбо, интервьюң кандай чыгып калды деп кыжалат болбо. Өткөндө чыгабы чыкпайбы деп капа болбо. Өткөндөгү интервью эмнеге чыкпай калды деп капа болбо дейт да. Сен азыркың менен жаша дейт. Мына экөө сүйлөшүп отурабызбы? Эң жакшы сүйлөшкүлө дейт. Сөздүн тим эле кереметтерин таап сүйлөшкүлө дейт, таптап сүйлөшкүлө дейт. Эң жакшы сөздөр сүйлөшкүлө дейт. Бул жашоонун мыйзамы ошол дейт, ийгилиги ошол дейт да. Мына отурасың эң жакшы отур. Маектешейин деп атасың, иштейин деп атасың, тим эле терин тамчылатып, маңдай терин ушундай иште дейт. Окуйн деп атасың, китепти ушунчалык керемет кылып оку дейт. Сен эртеңдер үчүн шашылба. Биздин жашообузда мисалы үчүн чоң нерселер бар. Эртең үй сала аламбы, сала албайбы, машина ала аламбы, ала албайбы деген кыжалатчылыктар бар. Өтүп кеткен кыжалатчылыктар бар. Анан да ушундай майда кыжалатчылыктар адамдар билинбейт, бирок ушундай бизди мындай көп нерседен артка тартат да. Мисалы үчүн азыр эми жолдон азыр такси менен кетемби же тил жакка жөө жетип аламбы. Азыр отуруп алып туруп балким ойлонуп аткан болушу мүмкүн да. Адамдар, студенттер бар. Мына жакшынакай 20 жыл университетти күткөндө мен студент болсом эле бактылуу болуп калам го деп. Ушунда мектептен качып, ата эне ушул оокатыңардан кутулсам болот эле, жумуштан кутулсам болот эле. Мен барып студент болсом бактылуу болом дейт да. Негизи адам ошондой экен да. Негизи адам ошондой болот экен да. Балким кичинекей бала эгер тили айтып сүйлөй алса, ал деле айтат болсо керек. Мисалы үчүн жөрмөлөп жүргөн балачы, мен эптеп эле басып алсам бактылуу болом депчи. Басып жүргөн балалардан сурасаң, мен чуркасам, мектепке барсам бактылуу болом дейт. Мектеп окуучудан сурасаң, ал деле бактылуу эмес да, карасаң. Ал мен эртерээк чоңойт, 8-9 класс болсом экен. Анткени 8-9 класстар ак көйнөк кийишип, чачтарын прическалар жасап, ушундай болуп калат. Алардан сурасаң, мен эптеп эле айылдан кутулуп, башкадан кутулуп университет. Университетте студент турсаң, лекцияда уктап аткан болот. Анын өзүнчө проблемасы да, чоң дүйнөнүн алам проблемасын чечип аткан да. Ошончо 20 жыл күттүң лекцияны. Ушунча чуркап келдиң, ушунча акча короттуң. Лекцияга келип алып, жолдо үйгө автобус менен кеткен ойлонуп отурат да. Үйгө барганда тамак даярбы, даяр эмеспи? Жашоонун мыйзамы андай эмес экен да. Жашоо ар бир учур өзүнүн эме дейт да. Сен бактылуулукту дейт, мектептен изде, баягы адамдар айтпайбы, шашып жашайт эмес депчи. Эптеп эле аны студенттен сурасаң, ал дагы айтат. Мен ушул окуумду бүтүп алып эле
дароо жумушка кирсем бактылуу болом. Анткени өзүмдүн клиникам болот, өзүмдүн офисим болот, өзүмдүн тармагым болот. Аларга барсаң айтат, алар дагы эми Кудайга шүгүр бул жака жеттим, бирок мен үйлөнүшүм керек. Үйлөнгөндөрдөн сурасаң балалуу болушум керек. Балалуу болгондордон сурасаң баламды 2 көбөйтүшүм керек. Балдарым болсо балдарым ар бирине үй жай тургузуп беришим керек. Андан неберелердин камы деп отуруп, ошондо дагы дейт бул жерде айтат да. Ошондо дагы адам түшүнөт дейт да. Ошондо дагы адам түшүнөт. Түшүнгөн адам түшүнөт дейт да. Ошондо дагы эгер изденген адам түшүнөт дейт. 70-80 келген адам балким түшүнүшү мүмкүн. Алла депчи. Мен жашоом, мен бактымды көрсөм, мен мектептен, мен 60-70-80 жаштан издеп турдум, көрсө бактылуулугум 70-80 эмес, ар бир өзүнүн учуру экен. Мен тилекпен отурган учурум эң бактылуу болуш экен. Мына интервью берип аткан учурум мен ал кезде жаш экенмин депчи. Мен ошондо эмнеге шаштым экен депчи. Ал күндөр кааласам, каалабасам да келди, ошондой тагдыр болду, бирок ар бирин өтө керемет кылдым. Зергердин жана сонун шакектерин, сөйкөлөрүн жасагандай, жанагындай спортчулардын олимпиадада эң алдыда чуркап келгендей кылып туруп, керемет сүйлөп турмун, керемет жашап турмун. Адамдарымда канча бир туугандарым айланамда жүрдү, сонун университет агайларым тегеректеп жүрдү, эжелерим тегеректеп жүрдү, жашоодо ушундай керемет учурлар болду, бирок мен аларды эмнеге кылбадым экен деп ошондо чоң өкүнүч болот дейт да. Ошол нерсени айтып атат да. Ошон үчүн эмне кылышыбыз керек экен? Азыркы менен жашашыбыз керек экен. Мына азыр эми 21-кылымда жаралып калдымбы, ошого шүгүр деш керек. Азыр болсо ушуда отурабызбы, ага шүгүр деш керек. Азыр болсо пандемия учуру болду. Муну кааласак каалабасак да эмнеге пандемия болду? Эмнеге мындай болду? Албетте изилденишибиз керек, эмне үчүн болгон, бирок аны үчүн эч кайгыга эме кылба. Сен канча кайгыга эме кылып өзүңдү тим эле жоготуп койсоң дагы эч өзгөрүп кетпейт. Бул адамдын мыйзамы. Ошон үчүн бул китептен эң чоң алган нерсем ошол да. Анан эң сонун болду азыр учур чак, келер чак, өткөн чак. Ушул ишөө жөнүндө айтып өттүңүз, эң сонун жана тагдырга келсек. Эми анан бул китептен баягы тагдыр жөнүндө окуп калгандан кийин эмне болду? Тагдыр деген тагдырга кайтып келгенден кийин бул китептен окудум, анан кийин тагдыр жөнүндө мындай көбүрөөк окуй баштадым, устаздардан сурай баштадым, агайлардан. Анан мисалы үчүн жашоодо суроо болушу мүмкүн да. Адамда өмүр бою ушул ой менен күрөшүп атып өтүп кетишибиз мүмкүн да. Мен эмнеге ушундай болуп жаралып калгам? Мисалы кыздар кыз болуп жаралып калган, эркек болуп жаралып калган, адам болуп жаралып калган. Анан мен эмне үчүн Америкада эмес, Нью-Йоркто эмес, Кыргызстанда жаралып калгам. Кыргызстанда болгондо да бир тоонун түбүндө бир айылда жаралып калгам. Анан мени Билл Гейтс чыгыптыр дүйнөдө, Айталь Карди чыгыптыр, Стив Джобс чыгыптыр, азыр жаштарды көп ошондой эме кылат эмеспизби? Рональдо чыгыптыр. Алар ушундай бир сонун атмосферада, сонун бир жерде эмнеге төрөлүп калганда, мен мындай жерде эмнеге төрөлүп калгам дейт. Анан дагы мен эмнеге кебетем ушундай дейт. Таңгөр мен дагы да боюм узун болгондо, мурдум кырдач болгондо, тагдырым башкача болуп келеди. Эми ал чындык нерсе да, жашырган эмес. Адам ушундай. Бирок азыр кечиресиз. Оңдотуп калгандай болот. Мына ушул суроого жооп таба албагандыктан да. Азыр уже мына адамдар нааразы болот. Адамдар нааразы болуп, пластикалык операция деген нерселер бар. Кээде мындай зарыл болгон учурлар болот. Баягы орун себелечи, бирок жөн жерден түзөтүп, ден соолугуна зыян келтиргенде ошонун баардыгы ушу тагдырды түшүнбөгөндүктөн экен да. Тагдыр деген маселени биз окушубуз керек экен, илимдүүлөр жеткириши керек экен да. Биз алардан үйрөнүшүбүз керек экен да, жөнөкөй адамдарчы. Анан ошондой суроо бар экен, анан аябай көп. Бул да менде чоң суроо болчу. Жандай майда деталь эмес, бирок мындай суроо болчу да. Эмне үчүн адамдар, ийгиликтүү адамдар ушундай бир нерсеге болуп, кайсы бир ситуация кабыл калган болот. Анан бир удачный ийгиликтерге жетип кеткен болот, эми анын ийгилиги экен. Бирок биз эмне үчүн аларга жете албайбыз, же бул биздин аракеттен болобу? Анан да айрым нерсе бар да, мисалы үчүн. Бир адам аябай жакшы окуп, эме кылып келди, бирок ийгиликке жете албай калат. Бирөө ошол экөө тең жарышкан бирөө эле жетип кетет. Бирөө башка жагынан жетип кетет. Ошол жерде эки суроо келет. Анан мондай болот. Кудай мага төрөлгөндөн берки эле тагдырымды жазып койгон.
мен кандай жасасам ошондой жашай берейин, ал Кудай мага жазып койгон деген суроо да. А кээ бирлер айтат, жок мен аракетиме жараша тагдыр. Анан бул китептен алганым бар, анан кийин башка китептерден башка маалыматтарды окуганым бар. Анан ошол китеп тагдырдагы бир канча маселени түшүнүшкө себеп болду, бирок тагдыр өтө чоң маселе экен, муну адамдар жылдап окуйт экен да. Бирок мен түшүнгөн нерсеми айтайын. Ушинтип эртең кийин шүгүргө өткөн иш өттү, бул тагдыр деген ынанат экенсиң. Шүгүр, Кудайга шүгүр, чындап аман эсен турам. Балким машинам жок, үйүм жок, бирок ден соолугум деген. Айтат да, сен балким анда дүйнөм жок деп атасың, бирок дүйнөнүн ушул жерди ортосунан экиге бөлүп туруп, бир жагын бүт. Адамдар менен ошо сага эмне деп дүйнөнү берсе, бирок бир карайын ой алайын десе ошо макулсуңбу? Чындап эле да, макул эмессиң. Кайсы бир миллиардер бар дейт. Ушундай байлыгы бар дейт, дүйнөнүн бир эң алдыңкы ондукка кирет дейт. Анан болгон бир эмеси ушу даам сезүү эмеси иштеп экен. Ага лимон жеп атабы, пияз жеп атабы, картошка жеп атабы, же шоколад жеп атабы айырмасы жок экен да. Эми Кудай ошондой кылыптыр. Ал киши балким топтогон дүйнөсүнө кирип бир даамды, бирөө бир даамды эмесин сездиртем ушуга. Кудретим жетет десе, бүт дүйнөсүн аралап коймок болсо керек деп ойлойм. Анан айтайын дегеним ошо тагдырга кенен токтолуп кетейин. Тагдыр деген ушундай экен. Мындай болот экен да. Адамдарды тагдырды экиге бөлүп карагыла дейт. Каза анан кодар деп коет экен арабчада жаңылбасам. Тагдырды экиге бөлүп карагыла дейт. Ал мондай дейт. Ушундай тагдыр болот дейт. Кудайдын түздөн түз, кыйшаюусуз, сенин ал жерде эч кандай салымыңсыз, сенин ыктыярыңсыз Кудайдын түздөн түз жазган тагдыры бар дейт. Бир тагдыр эки бөлүп карагыла дейт. Мындай эме аралаштырбагыла дейт. Бул эмне дейт? Сенин кимдин баласы болушуңду сен тандабайсың. Кайсыл жерде төрөлүшүң сен тандабайсың. Мурдуңдун канчалык узун болушу, чачтарың кандай болушу, денеңдин түзүлүшүң кандай болушу сен тандабайсың. Качан өлүшүңдү сен тандабайсың. Деген сыяктуу бир канча маселелер кетет. Ырыскыңды мисалы үчүн Кудай эме кылат. Ушундай бир канча маселе кетет. Ага сен ал үчүн сен эч качан кыжаат болбошуң керек. Ал үчүн только шүгүр кылышың керек. Ал үчүн эч кыжаат болбойт дейт. Айтып коем жана. Жок, бозон эчтеке өзгөрбөйт. Эч нерсе өзгөрбөйт. Анан ошого шүгүр деп бул сен жашоодо эң чоң ийгилигиң, анан бул эң кымбат эме да, мындай түшүнүк да бул нерсечи. Анан экинчиси ал сенин ыктыярыңа байланыштуу тагдыр бар дейт. Мына эң кызыгы ушул жерде да. Адамдар ушул жерден алмаштырабыз. Кээде эки жүктү бири жүктү алмаштырып коебуз да. Сенин ыктыярың менен. Бирок ушул нерсеге ишендик. Сенин мисалы үчүн ручканы кармап өйдө көтөрүп туруп мындай коюп коюшуң, Кудайдын өкүмүсүз жерден чаң көтөрүлбөйт, дарактан жалбырак түшпөйт деп айтылат го. Чындап эле муну сен кылып атасың, албетте сен кылып атасың, кол менен жасап атасың, бирок буга да мүмкүнчүлүктү Кудай берет. А сен өсүп жетилип ушундай бою келбетте болушуң, ата-энеден төрөлүшүң, апабыз 9 айлап эмесине боюну көтөрүп жүрүшү, мээнет кылышы, бизди чоңойтушу, мунуга да мүмкүнчүлүктү Кудай берет. Албетте биз Кудай мүмкүнчүлүк бербесе кыла албайбыз. Бирок тагдырды жанагындай жери бар. Өзүңө жоопкерчилик таштаган жери бар экен да. Демек, бул жерде мындай дейт. Бир буга мисалды жакшы болушун айтайын, бир даанышман адамга бирөө мас болуп келет экен. Ушундай мас болуп арак ичип алып келет экен. Анан ичип келгенде кел дейт экен, эмне болду десе айтат экен. Эмне болду десе, ал айтат экен. Ушундай мас болуп келип, ушундай кайгы капага кирип алган. Неге ичип алдың десе, бул тагдыр экен да, Кудайдын жазганы ушул экен дейт. Ошо бергел деп турам. Таяк менен чубук менен алып туруп, да сабайт экен да. Анан баягы эсине келгенден кийин бул да Кудайдын тагдыры экен. Көрсө, бул чоң маселе да. Анан дагы устазыбыз айтып бергени бар, ошону айтып берет, анан ошо тагдыр жөнүндө сөз кылайын. Мындай дейт. Жана окуяны эстеп калдым, Анан дагы бир эме бар экен да. Бир адам болот экен. Жакшынака бир айылда жашачу экен. Анан туугандары, кошуна, колоңдору эме деп айтат да.
Туугандар кошуна колоңдоруна бир күн айтат экен. Туугандар, мага эч ким тийишпегиле. Мен басканымда, турганымда, суу ичкем бардыгы Кудайдан дейт экен. Мен эч кандай аракет кылбайм, Кудай өзү мага рызкын алып келип берет дейт. Дагы анан кошуналарда мына акыл эстүү адам ушинтип туруп анан эшиктерин бекитип кирип кетет экен үйүнө. Ошентип бир күн өттү, жок, баягыдан дайын жок. 2 күн өттү, жок. 3 күн өттү, жок. Кошуналар чогулду, туугандар, баягы адамды карап коелу, кошунабыз эле. Анан үйүн тыкылдата, жок, ачып, Кудай сактасын, анан кирип барышат экен. Анан кирип барып анан үйүн караса, жок. Бүт издешет, жок баягы. Бул адам жок экен, жок болуп кеткенби, кайып болуп кеткен, эмне болгон? Кой, кеттик. Деп анан баары чыгып кетип баратса анан деген үн болот экен да, алыста деген үн болот экен да. Караса баягы керебет барбы жаткан. Ошо керебеттин ар жагынан үн чыгып атат дейт. Анан чуркап келе, амансыңбы, тирүүсүңбү десе, керебеттин ар жагынан кулап эс болуп калды. Не болду десе, көрсө ачкадан кулап калган экен да. Ал алып келип дароо ага тамак берсе, эмне болуп жок болуп кетти. Эме өлүмгө учураш мүмкүн. Анан эптеп суусун берип, сүтүн берип, башкасын берип, мынтип анан өзүнө келип, баягы көздөр жылтырап калгандан кийин эмне болду? Кудай берет бекен десе, Кудай берет экен деди. Чындап эле берет экен, кааласаң каалабасаң. Бирок ал үчүн жок дегенде деп үн чыгарыш керек экен деп айтыптыр да. Үн чыгарып коюш керек экен, жок дейм деди да. Демек, бул жерде эмне? Кудай берип, рызкың бар да, аны сен жешиң керек. Анан тандоо деген нерсе. Кудай бул дүйнөгө адал нерсени да, арам нерсени да жараткан. Адамдар да ошол нерсени жасайт. Анан ошол жерде тандоо. Мисалы үчүн Аллах Таала такыр мажбурлабайт экен сени. Бул жакта адал тамак турат, суусундук турат, а бул жерде арак турат. Бул жерде жакшынакай окуу, мээнет турат, бул жакта болсо коррупция турат. Ошол жерде сени эч качан мажбурлабайт экен да. Сен жашоодо тандоо. Ошол тандооң үчүн, сенин написиң үчүн, именно ошол тандоо, ошол аракет үчүн сен жооп бересиң. А сен боюңдун узундугуна, кимдин баласы болушуңа, ал Аллах Тааланын өзүндө калат. Ошого ыраазы болсоң, жашооң дагы да керемет болот. Ошону айтайын деген, бүгүнкү күндө жаштар, окуучулар сонун окушубуз керек. Калганын Аллах Таала тапшырышыбыз. Сонун аракет кылышыбыз керек. Жакшы интервьюну колуң келсе, сен да жакшы интервью болушуң керек, биз да жакшы интервью беришибиз керек. Калганын Кудайга коюш керек да. Аллах Таала тагдырды ошондой жараткан. Ошон үчүн бул китептеги эң чоң алган нерсем бүгүнкү күнүң менен жаша, эртеңки үчүн кыжаалат болбо, өткөн үчүн кайгырба. Анан ошол тагдырды түшүнгөнүм. Мен жашоодо балким эң баягы салыштырып айтам да, балким дүйнөдөгү эң бир белгилүү университеттерден окушум мүмкүн эле, балким келечекте окуп каларбыз. Же болбосо бир окуу жайда аяктап иштеп атабыз, дагы да 2-3 окуу жайда аякташыбыз мүмкүн. Бирок кайсы бир кесиптин ээси болуп, кайсы бир мыкты чыгармаларды окушубуз мүмкүн, бирок балким мындай Кудай насип кылып, Кудай ушундай тагдырды жазып, жакшы адамдарга аралаштырып, ушу сунушта окуп калганым, балким мен 10 жылдап, 20 жылдап болсо дагы бул китепти окуп алсам, ошол нерсени таппайт элем балким. Ошон үчүн жаратканга шүгүр деп. Анан бул китепти көргөн сайын жылмай дейт да, капаланба дейт да, сен каң көтөр дейт да, сен кабагың түшүп түмөн эме болуп кетсең да дүйнө эч өзгөрүп кетпейт депчи. Ошон үчүн бул китепти көргөн сайын жылмайм, тагдырга ыраазы болом. Анан ар бир учурду мыкты жашаганга аракет кылам. Эң сонун азыр угуп жатып, андай бир сезим болот экен да. Мээге проблемалар толуп калат эмеспи? Анан жана телефондо деген же компьютерде көп программа иштеген ысыйт да. Анан мээ да ысыйт да. Көп көйгөйлөр чогуу берет, жообун билбейсиң. Анан бул антивирус экен атам да, азыр мээ эс алып, окусаң анандай салып, тазаланып турат окшойт да. Эң сонун чоң рахмат сизге ушул китепти айтып бергениңизге. Азыр биз сизге бир канча оюн дайындап койдук элек. Оюн айтсак, табышмакка кандайсыз? Табышмакка кыргыздын табышмактары, мектеп учурундагы жөнөкөйлүү. Эмнегедир ушундай бир так эмелерге, суроолорго мындай так оюндарга жолура берем, бирок сиздер шакка албетте көнөбүз. Оп оңой эле табышмактар, кичине ойлонуп койсоңуз эле табыз.
Экөө бир тууган дейт. Бири-бирин көрбөйт дейт. Эмне деп ойлойсуң? Экөө бир тууган бири-бирин көрбөйт. Логикалык табышмак, Логикалык жактан эле мындай чындап ойлонсоңуз деле ушундай да. Адамда бар, жардам берейин. Көздөр. Көздөр. Адам карайг, Итче отуруп адамча жуунат дейт. Жаныбар бул жардам бербейм. Итче отуруп адамча жуунат. Адамча жуунат. Эң эле таза мышык. Сонун. Шундай эле? Ичип отурат, анан бетин мындай жууйт эмеспи? Кулагы бар, башы жок дейт. Курсагы бар, чачы жок дейт. Бул эмне? Кулагы бар, курсагы бар, чачы жок. Бул эми биз колдонуп жүргөн буюмдар айылда. Кулагы бар, башы жок, курсагы бар, чачы жок. Казан. Туура. Ичи ичинде, ичегеси тышында дейт. Комуз. Бала кездеги эмелер эске келет экен. Сон кийинкисинде табышыңыз керек, жардам бербейм. Отуруп алып ичин ачам, баатырларча аралашам. Аябай кызыкка батам. Аягына жеткенче шашам. Китеп эң сон. Азыр биз баягы буну 2018-жылдары баштаганбыз. Кийинки оюнубуздучу. Макалдарды ошол сүрөттөр аркылуу катып, анан сүрөттү көрүп, адамдар баягы сүрөттү бири-бирине байлап туруп макалды табып чыгыш керек болду да. Даярсызбы? Бул даярбыз. Жакшы. Бул жактан көрөбүз, Азыр мен сизге көрсөтөм. Так. Даяр болсоңуз, биринчи макал. Мол жалпы сүрөттөн бир эле макал чыгабы? Жалпы сүрөттөн бир эле макал чыгат. Бизди көрүп аткан досторубуз дагы чогуу ойлонуп таап жазсаңар болот. Бул жакта кыздын сүрөтү бар экен, кичине сүрөтү бар экен. Кыргыз макалдарынан, Ооба, кыргыздын эле. Болгону сүрөттөгү адам эмне кылып атат, же сүрөттө эмне көрүп атасыз, ошолорду ойлонуп, бири-бирине кошсоңуз эле. Башың иштебесе? Жок. Жардам берейин, эчкиге тийишели да. Айдаганы бешеш. Жок. Койчусу да бар. Өлөр эчкити койчунун тайгына сүйөнөт, жөлөнөт. Айтып калышат. Бул жөлөнөт бе? Жок, буну айтам деп унутуп калыптым сизге. Бул биздин логотип да. Так, экинчисине даярсызбы? Элеңги жер жебейт. Жок, бул жерде да айтып койчу нерсе, бул Чубак устаздын макалга тиешеси жок да. Болгону Чубак устаздын кылганы бар да. Ошол бир цитата сөз сыяктуу болуп кетеби? Жок, кылган кызматы да. Жалпы эле. Макалга тиешеси бар да. Бул жерден ойлонсоңуз болот, жакшы. Бир кылган кызматына байланыштуу, жалпы мисалы мен интервью алып атпаймынбы, бул менин жумушум да. Устазыбыз эмне жумуш кылчу эле? Устазыбыз ошол бул жерден биринчи өзүбүздүн жумушубуз, мисалы үчүн кайсы бирөөбүз дыйкан болсок, же болбосо ал түшүндүм, ал эме сыяктуу адамдарга мисалы үчүн эме кылды да, илим уругун экти да адамдарга. Ошонун түшүмүн алып атабыз деген сыяктуу. Анан бул жер экөө жардам берейин, байлык да. Байлык. Ошондо бул жерде эмгек кылып атат да адам. Адам эмгек кылып, ошонун түшүмүн эмгекчинин
Эмгекчинин. Эмнеси байлык? Менити. Бул жерде турат. Түшүмү? Эмгеги. Эмгекчинин эмгеги байлык. Илимдүүнүн илими байлык. Окшош эле, бирок Эмгекчинин эмгеги байлык. Илимдүүнүн эмнеси байлык? Сөздөрү. Пикири байлык деп айтат. Ошондо эмгекчинин эмгеги байлык, илимдүүнүн сөздөрү. Пикири байлык. Пикири байлык. Жөн сүйлөп. Эмгекчинин эмгеги, илимдүүнүн пикири байлык. Чынар эле сонун. Бул дагы оңой болсо керек. Бул макала тамашалап көп жерде айтышат. Ооба. Тишиңда ташина деген сыяктуу. Так. Тишиң барда таш чайна. Тиш, ооз көрүнүп атат биринчи сүрөттө. Экинчи сүрөттө Тишиң барда таш чайна. жок, экинчиде таш эмес. Негизи бактар, тириктер түз өтөт да. Жерде тишине сатат да. Ошондо. Оозу. Оозу кыйшык болсо да байды болсо. Ал жерде да? Ооба. Болсо да байдын болсо. Жакшы бекен? Жакшы. Көл бар экен. Деңиз, түбү деген. Деңиз, илим алуу. Илимин кысканда деген сыяктуу, Деңизден терең, эмне? Деңизден терең, аскадан илим, Илим, акыл. Деңизден терең. Алдыдагысы, аскадан бийик. Сыяктуу, Тоодон бийик. Тоодон бийик дегени туура, анан билим. Акыл деңизден терең. Акыл деңизден терең, тияга. Билим тоодон бийик. Так, акыркы макал. Жардам бербейм дейм. Бул макал аябай популярдуу макал. Эркектерге тиешелүү, эрлерге тиешелүү. 23 февралда тиешелүү деп көп айтышат. Эр жигит эл жетине жооп этинде. Азамат Акжолдун сүрөтү коюп турат, жаңы мекен. Маныштары тартылады. Бакай байке, рахмат келип бергениңизге. Кудай буюрса, бир аз да болсо көрүүчүлөр пайда алып, мээлерин эс алдырып, мындан кийин жаңыча ойлонууларды баштайт деп ишенебиз, ойлонушат деп ишенебиз. Сиз болсо дагы көптөгөн маалыматтарды, илимдерди алып, эл менен бөлүшкөндө токтотпоңуз. Кудай буюрса, келечекте бир баягы бай өлкө болбосок да бактылуу өлкөлөрдүн алдынан сап башына чыгалы. Кудай ошого жеткирген болсун. Сиздей инсандарга ийгилик. Дагы бир жолу рахмат келип бергениңизге. Азыр болсо биздин көрүүчүлөргө да кайрылып өтсөңүз болот. Чоң рахмат сени чакырганыңа. Эме деп айтат? Сен жакшы сөз бар да. Сен ойлонгон оюңду абайла. Ал бир күнү сөз болот. Сен ойлогонубузду сүйлөйбүз. Сүйлөгөн сөзүңдү абайла. Ал бир күнү иш болот. Сен бүгүн экөөбүз кече интервью деп сүйлөштүк элек, бүгүн ишке өттүк. Жасаган ишиңди абайла, ал бир күнү адат болот дейт. Сен дайыма эле интервьюларды уже адат кыла баштадың да. Адатыңды абайла, жакшысын жаса дейт да, тандап жаса дейт. Анткени ал бир күнү тагдыр болот дейт да. Демек биздин бүтүндөй жашообуз, бүтүндөй тагдырыбыз, бул дүйнөгө жаралгандагы нерсебиз, бул акыретибизге камдай турган нерсебиз бүгүнкү аракеттерибиз экен да. Ошон үчүн ойлогон ой, сүйлөгөн сөз, анын баардыгы каяктан келип чыгат десе, биздин кайра алган нерселерибизден эле сыртка чыгылат экен да. Демек жакшы китеп окусак, демек жакшы ой келет да. Жакшы адамдар менен сүйлөсөк жакшы ой келет.
Ошон үчүн көзүңдү сактап абайла, оюңду абайла, жакшы сөзүңдү абайла деген нерсе ошол. Ошондуктан эгер жакшы китеп окусак албетте бизге жакшы келет, анан жакшы тагдыр жаралат да. Китептин адам жашоосуна өтө чоң орду да. Бул жерде да китеп жөнүндө жазылган. Ошондуктан ушул китепти окуңуздар. Анан эч кайгырбай, эртеңки өкүнбөй, шашпай, Кудай буйрса, Кудай насип кылса кийинки жолу уша кетем. Мен бир жарым саат бою эфирде ошону ойлонуп ошол жака оюмду кетирсем деле болот эле, бирок азыр колдон келишинче кенен пикир алышганга аракет кылдым. Ошон үчүн эч кайгырбагыла, студенттер окууну окугула, окуучулар аны кылгыла, ата-энелер дагы, жалпы эл дагы эртеңкиден жакшылыкты гана үмүт кылып, бүгүн ар бирин майын чыгарып жасашыбыз керек. Ошон үчүн баарыңарга терең ыраазычылык билдирем. Анан чындап эле окуган эл озот деп коет. Жалпы бул жеке адамдын тагдыры жөнүндө сөз кылдык, бирок мамлекеттин дагы бүтүндөй коомдун да тагдыры ар бир адамдын да. Эгер жалпы коомдо жакшы иштер, окуулар, илимдер, жакшы нерсе сөздөр көбөйсө, коом да бактылуу болот. Анан бактысыз коомдун ичинде эч качан бактылуу адам болбойт деген сөз бар экен да. Ошон үчүн кошунабызга да жакшылык тилейли, башкаларга да жакшылык тилейли. Анан могул ушул китепти сөзсүз ар бир инсанга сунуштай турган китеп чоң. Рахмат.